Assalamu alaikum qadırman görüşçüler. Alam Kabar kanalının kattagıçылары. Бүгін сіздер менен тыныштык жаңы конушунан сатылуучу үйдү көрсөтөбүз. Сиздерге толук дарегин айтып кете турган болсок, Чүй областы Сокулук району, Бишкек шаарынан 10-15 мүнөттүк жол. Бишкек шаарынан те жактан келе жатканда бул жерде Луговая көчөсү. Ушул көчөдөн келгенде бул жака Бишкек шаарынан оң жака кайрыласыздар. Бул жерде мына ушундай кичинекей Лимон деген дүкөн бар экен. Ал эми бул жерде маркет 333. Бул жерде навайканалар бар экен. Ушул көчөдөн түз барасыздар. 500 метр жүргөндөн кийин солго кайрыласыздар. Биз сиздерге дагы баруучу жолду айтып турабыз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Биз сатуучу менен байланышып, WhatsApp аркылуу байланышып сүйлөшкөнбүз. Үйдүн сүрөттөрүн бизге толук жиберген, аябай жакшы үй экен. Андыктан чогуу болуп туруңуздар биз менен. Ошентип биз жакындап да келип калдык. Мына ушул светофордон оңго кайрылат окшойт. Бишкек шаарынан чыкканда 15 мүнөттүк жол экен. Жок, бул жерден дагы өтөт экен бир аз. Мына ушул Бишкек шаарынан келе жатканда бул жерде Фрунзе көчөсү 198 карусель бала бакчасы бар экен. Бул жерден Луговая көчөсү ушул жерден оң жака кайрылат экен. Бул жерде тест атындагы бар экен, фастфуд, чоң маркет дагы бар экен. Бул жерде азык-түлүк сатуучу дүкөнү 333 деген. Мына ушундан түзү барабыз. Ал эми светофордон 300 метр жүргөндөн кийин бул жерден сол жака кайрылат экенсиздер. Бул жерде мына ушундай жазуу бар, тынчтык конушу деп, асфальттан оңго кайрыласыздар. Ошол асфальт менен бара жатканда дагы мен сиздерге көрсөтөм, алдыда кандай бурулуштар, кайрылыштар чыгат, ошол жерден сиздерге көрсөтүп турабыз. Сиздер ушул көчөдөн келгенде Кут деген дүкөн турат. Андан кийинки бул жерде Мезгил азык-түлүк дүкөнү. Андан ары өткөндө биринчи көчө, андан кийинки көчөгө киресиздер. Сиздер келүүчү көчө ушул көчө. Жаштык көчөсү 11-чи көчө. Бул жерге сиздерге белгилеп айтып кете турган болсок, 290 жана 211-чи маршруттук каттамдар келет экен. Бул жерден түз барганыңыздарда те жерде сиздерге көрүнөт, жашыл чатыр менен жабылган. Немесе биз жанына баралы. Мына кадырман көрүүчүлөр, биз мына ошентип сатылуучу үйдүн жанына да келип калдык. Бул келген көчө сиздерге айтып кете турган болсок, Жаштык көчөсү 239 үй экен. Ал эми бул 238, бул 239. Сиздерге толук маалымат бере турган болсок, бул үйдүн сатуучу өзү чет жерде жүргөн үчүн, Россияда жүргөн үчүн бизге WhatsApp аркылуу байланышып маалымат берген. Жеринин жалпы аянты 5 соток экен. Ал эми үй 6 бөлмөлүү, 2 кабат. Азыр сиздерге ичине кирип толук көрсөтөбүз. Мына ушул экранда турган жарнама кылып жазган номерлерге чалсаңыздар да болуш керек. Дагы мен сиздерге экранга номерлерди коюп кетем. Анда эмесе биз ичкерге кирели. Бул үйдүн ички бөлмөлөрү кандай болду экен, сиздер менен толук көрүп чыгабыз. Сатуучу өзү жашаймын деп ушундай атайын жакшы бышык кызыл кирпичтен салган экен. Азыр эми сатуучунун пландары бир аз өзгөрүп, сатууга коюп жатат. Мына ушул жерден азырынча забор тосула эле экен. Бул жерде дагы 20 тонналык контейнери дагы бар экен. Эгер бул контейнер дагы керек болсо, ошол контейнерди дагы иштетсеңиздер болот экен. Азыр бул жагынан жабык экен. Биз аркы бетинен өтүп көрөлү. Бул жерден таза артезиан суусу чыгат деп бизге белгилеп айтып кеткен. 25 метрден.
Бул жерде мына ушундай суу түтүгү коюлган экен. Bunun иштетсе болот. Азыр эч ким жашабагына байланыштуу мына ушундай чөп басып кеткен десек дагы болот. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жагы ачык экен. Мен ушул жактан сиздерге көрсөтөйүн. Бул жагынан киргенде мына ошол кире бериш жери холл. Ал эми бул жер толтурула эле экен. Менимче подвал кылат болуш керек. Экинчи кабатка ушул жерден лестница тепкич болуп чыгат болуш керек. Ал эми бул жакта жол тараптагы чоң залы көрүңүздөр. Биринчи кабаты дагы дал ушундай салынган. Ал эми экинчи кабаты дагы ушул биринчи кабаттын формасында салынган үй экен. Таштамай бурустары бары коюлган. Бул биринчи бөлмө болду. Ал эми бул экинчи бөлмөнү көрө турган болсок, менимче бул 4кө 4 болуш керек. Квадрат болуп турат. Экинчи кабаты дагы мына ошол эле формада. Ал эми бул жактан 3-чү бөлмө. Бул дагы менимче 4кө 4 болуш керек. Сиздерге мен көз ченем менен айтып кетейин. 1, 2, 3, 4. Бул жагынан мен кадам менен эсептегенде 4 экен. Ал эми бул жагынан 1, 2, 3, 4. Мына ушундай 4кө 4 болгон бөлмө экен. Ал эми бул жерден атайын эшик калтырылган. Ар жактан кийинки келечекте боло турган бул жакта сарай болобу же башка нерселер болобу, ушул жака чыгса дагы болот экен. Менче бул жерден дагы кандай планда салынган, сатуучунун өзүнөн дагы телефон аркылуу байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Четинен мына көрүп турасыздар, бүт бары бетон куюлуп, аябай жакшы бышык курулган үй экен деп сиздерге толук айта аламын. Сиздер менен чогуу биз ички жактарын бүт көрүп чыктык. Ичи аябай жакшы. Үстүңкү жабылган чатырын көрүп турасыздар. Жашыл тинекеден жабылган экен. Бүт суу чорголору дагы баары коюлган. Эми сиздерге баасын айтып кете турган болсок, баасы $35,000 деп айтылып жатат экен. Шаардан 10-15 мүнөттүк жол. Мына ушул Жаштык көчөсүнө келесиздер. Бүт жаңы түшүп жаткан үйлөр экен бул жерде. Жаккан болсо экрандагы номерге чалып байланышып, сиздер толук маалымат алсаңыздар болот. Биз сатуучу жаныбызда жок болгон үчүн WhatsApp аркылуу жиберген маалыматтарды айттык. Өзүңүздөр дагы жакшылап сүйлөшөсүздөр, баасын келишесиздер. Менимче аябай жакшы курулган үй экен. Ал эми сиздерге фундаментин айтып кете турган болсок, фундаменти менимче 1 метр деп көрүп турамын азыр. Балким андан да бийик болгондур. Курулганына канча болуп калды билбедим, бирок азырынча 1 метр бийиктикте көрүп турам. Бул жака келе турган болсоңуздар, шаардан 211 жана 290 маршруттук каттамдар келет экен. Сиздерге келе жатканда бүт келүүчү даректердин адрестерин толук көрсөткөндөй болдук. Андыктан өзүңүздөр келиңиздер, көрүңүздөр, баасын келишип сатуучу менен алсаңыздар болот. Сиздерге дагы белгилеп айтып кетейин, бул жерге электр жарыгы келген, бүт бары бар, таза суу бар. Бары ушундай жакшы. Андыктан мына ушул үйдү сиздерди ар бириңиздерге насип кылсын дейбиз, буйрусун дейбиз. Келиңиздер, чалыңыздар, алыңыздар. Жана ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, ушул үйдү сатууга коюлуп жатат. Эгер кимде ким издеп жүргөн болсо,
Сиздер дагы башка WhatsApp группалардан же башка бир соцсеттерден ошол видеону бөлүшүп койсоңуздар, балким издеп жүргөндөргө таап калышына сиздер да себепкер болуп каласыздар. Жана ошондой эле сиздерде дагы сатылуучу кыймылсыз мүлк же болбосо автоунаа же болбосо мал мүлк, жылкы, жандыктар болгон болсо сатылуучу. Биз экранда номерге коюп кеттик, өзүбүздүн Кабарчы 24 каналынын номери. Мына ошол номерге чалып байланышсаңыздар болот. Сиздер үчүн Кабарчы 24 каналы ар дайым кызматта. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча аман туруңуздар дейбиз.